Assalamu alaikum урматтуу Tez Xabar kanalının көрермандары, мекендештер, замандаштар, саламатсыздарбы? Biz бүгүн Кара Суу шаарынан сатыла турган 2 бөлмөлүү батирди көрсөтөбүз. Аталган батир централдык трассадан солго бурулуп кирген Заводская көчөсүндө жайгашкан. Тактап айтканда, Кубаныч ресторанынын маңдайында, же болбосо Кара Суу райондук мамлекеттик администрациясынын аркасындагы 8-чи домдо жайгашкан. Биз азыр Оштон чыгып Кара Сууга келип калдык. Кара Суудагы централдык көчө мына ушул көчө. Түп-түз барсаңыздар Кара Суудагы Борбордук базарга, Дүң базарга барасыздар. Ал эми ушул жерден солго бурулсаңыздар, бул жер Кара Суу шаарынын Борбордук аянты. Демек сатыла турган батир Заводская көчөсүндө 8-чи домдо турат. Тактап айтканда, Кара Суунун так ортосунда, центринде жайгашкан. Биз келип калдык, Заводская көчөсүнө кирдик. Мына ушул жерден түп-түз болгону 200 метр гана жүрүп барасыздар. Заводская көчөсү аркылуу райондук мамлекеттик администрациясынын жанынан өтүп ылдый түшүп келе жатканда, оң тарапта 105 сериядагы үйлөр турат. Биринчиси 8Б, ал эми экинчиси 8А. Номер ушундай коюлган. Сатыла турган батир мына ушул маңдайдагы домдо. Оңдон эсептегенде 2-чи подъездин 4-чү кабатында жайгашкан. 2 бөлмөлүү батир. Айнек сыртында үй сатылат деп жазылып да турат. 4-чү кабатка чыгып келдик. Подъездин ремонту дагы жакшынакай экен. 4-чү кабатка чыкканда түз кирген квартира. 2 бөлмөлүү. Батирдин ээси чыгып мени күтүп алды. Саламатсызбы? Кандайсыз? Канча жыл жашадыңыз бул жерде? 5 жыл жашадым. 5 жыл үй бүлөңүз менен ушул жерде жашадыңыз. Бисмилла. Келечектеги сиздердин батириңиздерге кош келдик. 2 бөлмөлүүбү? 2 бөлмөлүү, туалет, ваннасы отдельно. Кухнясы өзүнчө. Кухня өзүнчө. Мынаке, биз Кара Суудагы Заводская көчөсүндөгү 8Б беле, А беле? 8А. 8А номурундагы көп кабаттуу үйдүн 2 бөлмөлүү батирине келип калдык. Бир чекеден көрсөтүп беребиз, назар салып туруңуздар, көңүл буруңуздар. Эгерде араңыздарда Кара Суудан 2 бөлмөлүү батир алам дегендер болсо, анда алыстабай туруңуздар. Биз бир чекеден баштайбыз. Негизи 105 сериядагы дом. Бул зал беже? Залы. Бул зал. Мынаке. Биз залга кирип келдик. Азыркы Заводская көчөсү тарапта жайгашкан. Терезеси дагы мына ушул жагында занавеска илиниптир. Дубалдагы обоюн караңыздар. Кызыл түс аралашкан обой жабыштырылыптыр. Негизи бул 2 бөлмөлүү батирдин залы, конок бөлмөсү, мейманканасы. Туурасы 4 метр, узундугу 6 метр, 24 метр квадрат чыгат. Люстра илинген. Бул зал болду. Эми эгерде коридордон сиздер оң жака бурулуп түз жүрө турган болсоңуздар, санузел бар. Санузелди дагы көрсөтүп коеюн. Ванна бар экен. Пол болсо кадимки кафель. Ал эми Аристон да коюлуптур. Мына ушул жакта Аристон дагы турат. Бул ваннасы болду. Мына ал жер кладовка, Кладовка. Кладовка. О, үстүндө да текчелер бар да. Үстүдө кладовка, кийим-кече коюп. Кийим-кече, майда чүйда, идиш аяк бүт ошол жака батып кетет буюрса. Эми биз спальнийди көрсөтүп коелу. Мына бул бөлмө уктоочу бөлмө. Кааласаңыздар өзүңүздөр ушул бөлмөдө уктайсыздар, кааласаңыздар бала чаканы ушул жака киргизип, детский кылып койсоңуздар болот. Узун туурасы 4x4, 16 метр квадрат чыгат. Ички ремонту жакшы. Сары түстөгү обойлор менен жасалган, занавескалар илинген, бирок бул бөлмөдө балкону дагы бар. Балконун дагы мен сиздерге көрсөтүп коеюн. Бул жак азырынча склад, төшөктөр ушул жака жыйылган. Үйдүн аркасы тарапта терезеси бар. Балкон менен бул бөлмөнүн ортосуна дагы атайын 2 кабаттуу терезе жана эшиктер коюлган. Бирок бул бөлмөгө кирип, оң жака бурулуп карай турган болсоңуздар, мына бул жерге дагы атайын төшөк жыйып коюучу орундуктар, текчелер уюштурулган. Биз 2 бөлмөнү көрсөттүк. Эми кухняны дагы көрүп алыңыздар. Кухняга сиздер сырттан киргенде түз кирсеңиздер, мына ал жакта кухня бар. Кухня өзүнчө бир бөлмө.
Көрүп турасыздар, кухнянын ичи ак түстө краскаланыптыр. Бул кухня. Ысык суу, муздак суу барбы эже? Суну таксы бар. Суу негизи постоянный бар бул жерде. Постоянно токтойт. Эмерек дагы коюлуптур, көрүп турасыздар. Атайын жашыл түстөгү эмеректер, техникалар баары коюлган. Холодильник дагы турат. Булардын анчамчасы калса керек. Анчамчасын алып кетсеңиз керек, Жок, на кухне калат ошончо. Кухня калат. Орнотулган. Орнотулган боюнча. Терезеси 2 кабаттуу терезе. Үйдүн аркасы тарапта жайгашкан. Негизи бул кухня болду. Газ барбы бул жерде? Газ уланган. Газ бар. Газ каякта? Газ жокта. Мынанын аркасындабы? Демек сиздер улабапсыздар да? Мына турба газдык болуп калабы ошондо? Ооба, газдын турбасы. Келечекте газ печкасын коюп улап алса болот экен да. Ооба. Жакшы. Тамак деле кылбайбыз да үйдө. Мына көрдүңүздөр, биз эми ажаткананы көрсөтүп коелу. Эгерде сиздер сырттан кирип, сол тараптагы эшиктен кире турган болсоңуздар, бул жерде ажаткана бар. Кадимки ажаткана. Анын жанында кладовка бар. Кладовканы дагы көрөбүз десеңиздер, мен бул жакты дагы сиздерге көрсөтүп койгонго аракет кылам. Карышкырбы, түлкүбү бул? Түлкү деңиз. Биз 2 бөлмөлүү сатыла турган батирди толук көрсөттүк. Жаккан болсо сүйлөшүңүздөр. Базарга жакын, дагы каяктарга жакын эже? Эмнелерге жакын? Орус мектеп, кыргыз мектеп, садиктер түрлүү. Садиктер. Акимият, мэрия, роуду. Салык кызматы да ушул жерде. Бар. Мына шаардын так ортосунда, акимияттын аркасында жайгашкан домдогу батир. Жакса сүйлөшүңүздөр. Баасы канча болот эже? $19,000 деп түшүп беребиз. $19,000 түшүп бересиздер. Түзүк эле түшүп бересизби же бир аз эле түшөсүз? Бир аз. Келишесиз. Документтери такпы? Документтери так. Мынакей, документтери так деп айтылып жатат. Эгерде жакса сүйлөшүңүздөр, баасы $19,000 кеми бар экен. Балким соодалашсаңыздар, тамырын тартып көрсөңүздөр, сүйлөшүп көрсөңүздөр, түшүп бериши толук мүмкүн. Баасын уктуңуздар, телефон номерлерин жазып алыңыздар. Ага чейин мен ички шарттарын дагы бир жолу белгилеп өтөйүн. Таза суу бар, газ бар экен. Отопление кандай бул жерде? Отопление иштейт. Мына турбалар эмненин турбасы? Ошол суунуку, отопленияныкы. Отопленияныкын бөлмөлөргө киргизип монтаж кылган белеңиздер. Кылган эле кайра алып койдук да. Кайра улап койсо болот. Улап койсо болот. Отопление бар. Ал эми канализация, центральный канализация. Телефону 0777 78 12 77 0556 78 12 77. Биринчи айткан Билайн номерде WhatsApp иштейт. Любой момент чалсаңыздар болот, жооп берүүгө, сүйлөшүүгө, сатууга, өткөрүп берүүгө даяр. Сөзсүз түрдө акчаны шырылдатып эсептеп берсеңиздер. Вариант жокпу эже? Жок вариант. Өзү эмнеге сатып атасыздар бул батирди? Ошко кызым окуп атат да, ошол жака барып. Ошко көчүп кетесиз. Ошко көчүп кетейин. Шаарга. Шаарга. Ошко көчөт турбайсызбы? Демек, Кара Сууга көчүп келем дегендерге батирди өткөрүп беребиз. Биз кайталы, эгерде Тез кабар каналын издегендер болсо, анда 0558 86 00 11 номерлерин терсеңиздер болот. Бул чыгарылышта Кара Суу шаарындагы Заводская көчөсүндөгү сатыла турган 105-сериядагы домдон 2 бөлмөлүү батирди көрдүңүздөр. Көрүшкөнчө, аман туруңуздар.